Салам достор, баарыңыздарга Америкадан чоң салам. Шашып үйгө келдик. Жумуш бүттү, эми 4-5 күн үйдө болобуз, Кудай буйрса. Шашып келген себеби, өткөндө мен сиздерге айткам, Бишкектен менин досум, группалашым Америкага туристический виза алып 20 күнгө келишиптир, өзүнүн үй бүлөсү менен. Ошол досум эртең бул жака келет, менин үйүмө. Азыр Синсиннатиде. Экинчи шашып келген себебим Samsung'тун акыркы чыккан телефон заказ бергем. Азыр машинага отуруп алып сиздерге көрсөтөм. Samsung S22 Ultra деген. Анда кеттик, видеону баштайлы достор. Достор, ар бир адамдын аста койгон максаты болот да. Менин максаттарымдын да бири ошол Samsung S22 Ultra чыкканда заказ берем деп көптөн бери өзүмө ой максат кылып койгом. Анткени бул Samsung телефону Note мындан кийин чыкпайт. Өткөн жылы акыркы жолу чыккан. Galaxy S менен өкөнү кошуп, Note кошуптур, анан ушул Galaxy S22 Ultra чыкты. Мен бул телефонду алган себебим анча-мынча блогер болгондуктан бул телефондун камерасын аябай макташкан. 114 канча пиксель, фотоаппараты да жакшы тартат, камерасы да жакшы тартат деген үчүн заказ бердим. Азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Мен бул телефонду дилдерден алган жокмун. Бул телефонду бир 4-5 күн мурун телефон саткан жерге барып, мен жанагы памяти көбүрөөк телефон алайын деп ойлогом. 1 терабайт десем, 1 терабайт жок. Бизде болгону 128, ушул азыр сатып алсаңыз 128 аласыз. А эгерде андан көбүрөөк 500, по-моему, 12 болуш керек. Ошо 512-ни алгыңыз келсе, биз азыр силердин данныйларды алып, анча-мынча акча төлөп койсоңор, почта менен келет деген. Азыр мен жумуштан келерим менен офиска барып, телефонду алдым. Бул телефондун памяти 512, анан камерасы дагы 114 канча 100дөн ашык пиксель. Анда достор, бир сыйра телефонду көрөлү. Бул телефон менен Кудай буйрса сиздерге жакшынакай видеолорду тартып арнаганга аракет кылам. Достор, коробкасы ушундай экен. Мыякта да жазылып турат. Galaxy S22 Ultra деп. Кичинекей эле коробка экен. Мыякта телефонду азыр көрөлү. Телефондун ичинде коробкасында мындай эме бар экен, зарядный устройство бар экен. Андан башка эч нерсе жок экен. Анан кичинекей китепчеси бар экен. Бул азыр дагы иштебейт болуш керек, анткени буга эме салыш керек, симка салыш керек. Анын үстүнөн батарейкасы да жок экен. Мен азыр сиздерге тышкы келбетин көрсөтүп коеюн. Мен мындан да чоңураак го деп элестеткем. Жок. Өтө эле чоң эмес экен. Артында мына 5 камера бар экен. Менин мурдагы телефонумда 3 эле камера болчу, мунун аркасында 5 камера болот экен. Азыр үйгө кирип, муну зарядкага салып, анан бул жака симка салсак, анан иштейт болуш керек. Кудай буйрса, ушул телефон менен сиздерге жакшынакай видеолорду тартканга аракет кылам. Достор, анан айтып кетчү нерсе, Кудай буйрса, досум бул жака эртең келет. Үйгө дасторкон жайып, кыргыздын салты менен коноктойбуз. Анан ал досум айтып атат, Чикагога барып келели чогуу, Чикагону бир сыйра көрсөтүп кел деп. Эртең Кудай буйрса келгенден кийин үйдө коноктоп анан жолго чыгабыз. Чикагону барып бир сыйра көрсөтүп келебиз. Орто жолдон Индианаполис штатынан да өтөбүз да. Индианаполис шаарына да кирип 1 саат 2 саат болуп, андан ары Чикагону көздөй кетебиз. Менде бир жакшынакай шанс пайда болуп атат. Көптөн бери
YouTube каналдын катталуучулары сурап жүрөт. Алмаз бизге бир оюн уюштуруп, кепка берсең жакшы болот эле, американский деп. Өзүңүздөр билгендей, мен өзүм кепканы жакшы көрөм. Ар кайсы штаттардан ала берем. Чикагого барганда да алгам, Нью-Йоркко барганда, бул Агаядан да алгам, көптөгөн штаттардан. Азыр үйдө 10дон ашык кепка бар болуш керек. Анан ошол биздин суранган мекендештердин суранычын четке какпай, ушул видеонун акырында көрөсүздөр. Оюн уюштурам. Анан оюн уюштуруп туруп, Кыргызстанга досуман кепкаларды берүү эм. Ошо видеонун акырына чейин көрсөңүздөр айтам канча кепка береримди. Мен ойлодум, жаңы кепка сатып алып туруп анан Кыргызстанга берүү ийсемби, досум аркылуу анан баягы оюндун утуучулары Бишкектен алып алышат деп. Анан кайра ойлодум, например, могу мен кийип жүргөн кепка Американын көптөгөн штаттарында болду. Үйдө жаткан кепкалар дагы бул кичине исторический момент болуп атат. Бул кепкалар Американын көптөгөн штаттарында болду. Нью-Йорк, Индиана, Агая, Иллинойс, Техас, Аризонага чейин барып келишти. Өткөндө өзүңүздөр билгендей Флоридадан да кыдырып келишти, эс алып жүргөндө. Ушул мен өзүм кийип жүргөн кепкадан 3 же 5 салуу эм Кыргызстанга. Анан оюндун жеңүүчүлөрү кийин билингенде байланышабыз. Анан мен сиздерге Бишкектен бир номер берем. Ошол номерге чалып туруп, ушул мен кийип Американы кыдырып жүргөн кепкалардан как сиздерге байге катары бергенде, анан сиздер Бишкектен алып аласыздар, достор. Кудай буйрса, эртең жолго чыкканга бир машинаны даярдап коюш керек. Майларын текшерип, терезе жуугуч сууларын текшерип, баллондогу жерлерин текшерип, желдерин. Баягы мерстин астын сындырып алгам, кар тазалайм деп. Ошону до сих пор алып элекмин. А может Чикагодан алабыз. Как раз өткөндө сиздерге көрсөткөн нерсе бул изипас толдордон. Ушул изипас менен өтүп турабыз. Арзаныраак да болот. Достор, анан дагы бир темада сүйлөшкүм келип атат сиздер менен. Англис тили боюнча. Азыр көптөгөн мекендештерибиз күтүп жатышат. 5 майда грин картта утуп калсак Америкага барабыз деп. Ошол мекендештериме айтат элем, англис тилди азыртан баштап окуш керек, үйрөнүш керек. Анан көп мугалимдер, например, YouTube'га кирсек, же болбосо ар ким менен сүйлөшүп калсаңыздар, ким англис тилди жакшы сүйлөсө, алардын баары айтат, көп окуш керек, көп жазыш керек, көп бирдеме угуш керек, кинолорду көрүш керек, анан музыканы көп угуш керек деп. Мен музыка жөнүндө сиздер менен сүйлөшөйүн дегем. Эгер биз музыка угуп, англисче музыкаларды угуп, англис тилин үйрөнсөк, анда Кыргызстанда жашаган мекендештердин баардыгыбыз англисче кенен сүйлөмөкпүз. Анткени биз кичинекей чагыбыздан бери мектепке барган учурда, студент болуп барган учурда, же болбосо иштеп жүргөн учурда көптөгөн англис тилдеги ырларды угуп жүрөбүз. Музыкасын жаттап калышыбыз мүмкүн, бирок эмне жөнүндө ырдалып атат, маанисин түшүнбөйбүз. Анткени англисче сүйлөбөйбүз, англисче сөздөрдү билбейбиз. Ар дайым угабыз. Кээ бир ырды магнитофондо болчу, мурда дискте болчу, телевизорлордон уга беребиз, бирок англис тилин
деги англис тилинде ырдалган ырларды укканда биздин англисче сүйлөшүүбүз оңолуп кеткен жок же англисче үйрөнүп кеткен жокпуз. Англисче ырларды укканда биз разборки кылышыбыз керек. Бир ырды алып алышыбыз керек. Анан ошону разборки кылып, сөздөрүн окуп, которуп, анан ошону жаттап, убакыт болгондо ырдап турганда, ошо ырдоонун аркасынан биздин тилибиз англисче сүйлөгөнгө көнө баштайт. Мен дагы кызыгып бир 5-6 англисче ырды жаттагам, ырдап жүрөм. Кээ бирде бош болуп калабыз, эс алууга чыкканда, үй бүлө менен отуруп калганда гитарага салып, анан ошо англисче ырларды ырдайбыз. Бош болгондо, жүк алып атканда, жүк берип атканда, жолдо жүргөндө, трак айдап кетип баратканда, ар дайым ырдап турсаң, биз сөздөрдү сүйлөп атабыз да, англисче сөздөрдү сүйлөп атабыз. Ошолор баягы англисче сүйлөгөндө тилиңди көндүрүп пайдасы болот. Ошон үчүн мен өткөндө Аризона штатына барганда Феникс деген шаарга баргам. Ошол Феникс шаарынан жүк алып чыгып кетип баратып, анан Нью-Мексиканын границасына аз калганда видео тартып сиздерге тартуулагам. Ошондо мен Техас деп айтып алып турмун, кечирип коюңуздар. Нью-Мексика штаты болчу. Ошол Феникс деген шаарга барган учурда Евровидениеде биринчи место алган австралиялык ырчы кыз десе болобу же эркек десе болобу, бирок эми баягы анын мааниси жок. Ыр абдан жакшы болчу. Rise like a Phoenix дегендер. Ошол эсиме түшүп кетип, анан ушундай ой келген. Бир момент болгондо видео тартып, ошол ыр мага жагат. Көп эле угуп жүрчүмүн, бирок мен аны эч качан жаттаган эмесмин, ырдаган эмесмин. Ошо сиздер менен разборки кылып, хотя бир ырды, англисче ырды разбор кылып, интернетке кирип, ошонун сөздөрүн карап, котормосун карап, кээ бир сөздөрүн талдап, анан ошонун хотя биринчи куплети менен припевин жаттап, анан баягы музыкасы жок ыр катары айтып, сүйлөшүп аткансыпчы, ошонун бүт баары жардам берет кийин сүйлөгөндө. Анан жаттап, жөн ырдап көрүп, анан гитарага салып, ырдаганга аракет кылып көрөлү. Азыр эшикте суук болуп атат. Үйгө кирели дагы мен сиздерге ошо интернетке кирип, ошол ыр жөнүндө разборкымды көрсөтүп берейин. Аягында Кудай кааласа, акырындап гитарага салып, 1-2 куплет ырдаганга аракет кылабыз. Анткени көптөгөн мекендештерибиздин үйүндө гитара жатат. Бул дагы жакшы нерсе да. Гитараны кол ойнотуп, ырдап, баягы тең туштар менен шернелерде, ысык көлгө барганда көлдүн жээгине отуруп алып ырдаган кандай рахат. Көптөгөн биздин мекен кыргыз элинин жакшынакай ырларын ырдап жүрбөйбүзбү? Англисче болсо ырдасак биздин сүйлөгөнгө жардамы тиет деп ойлойм, достор. Анда кеттик, үйгө барабыз дагы. Rise like a Phoenix деген ырды разборки кылабыз, достор. Достор, мен жана видеонун башында айткандай 3 же 5 кепка салам деп айткам, бирок 3 кепка салсам аз болуп калат. Ошон үчүн мекендештердин көңүлүн калтырбай 5 кепка салайын деп чечтим. Азыр мен сиздерге жаңы эле үйгө кирдим, сиздерге көрсөтүп коеюн кайсы кепкалар приз катары менин досум аркылуу Бишкекке кетет. Анан оюндун жеңүүчүсү болгондон кийин Бишкектен алып аласыздар. Ким Бишкекте болбой калса тааныштарын жиберсеңиздер болот. Анан тааныштар ошо мен берген телефонго чалып, Бишкектин бир жеринен кезигип, анан ушул байгелерге ээ болосуздар. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн кайсыл кепкаларды тандадым. Анан бирок тияктан ким биринчи барып алса, өзүңөр тандап аласыңар, экинчи барган киши тандап алат, анан эң акыркы барган кишиге акыркы кепка калат, достор. Анда кеттик, кепкаларды көрөлү. Мына мурда мен башынан тартып жүргөн видеолордон ушул кепкаларды көрчүсүңөр. Мо Жылдыз менен Хьюстон деп, бул Техастан алынган кепка. Бул дагы Техастан алынган кепка экен. Кызыл кепка билбейм, же Иллинойстан же Нью-Йорктан алынган. Бул жашыл кепка дагы башка бир штаттан алынган. Анан бул жакта дагы ушундай кепка болуп калды. Мына приз
жана мен айткандай 5 кепка. Булардын да историялар бар. Американын көптөгөн штаттарында болгон. Кудай буйруса жеңип алсаңыздар. Алмаз KG USA YouTube каналынан жеңип алгам. Алмаз браттын кепкасы деп кийип жүрсөңүздөр, астыга койгон максаттарыңыздар ишке ашат дагы. Кудай буйруса Америкага келишиңиздерге жол ачылат, достор. Мен ырымдап жибератам. Ушул кепкаларды утуп алган мекендештер Америкага келип калсын деп, жолдор ачылсын деп, Кудай буйруса. Телефондон биз интернетке киребиз. Мен ар дайым англисче ыр жаттаганда ушундай кылчумун. Мына интернетке кирип туруп Google'ду тандайбыз дагы, жазабыз. Слова песни Rise Like a Phoenix деп. Анан көптөгөн темалар чыгып калганда биз деген могу буякта көрдүңүздөрбү? Как раз Phoenix'тин сүрөтү турат. Мен ар дайым ушуга кирем. Lursens деген, lursens.com дегенге. Бул жака киргенде жакшы жери, мына бул жакта перевод песни Rise Like a Phoenix деп турат, Conchita Wurst дейт. Үстүнөн ырды уксаңыздар болот. Анан бул жакта ар бир строчкасы жазылган. Мына биринчи строчкасын көрүп атасыздар. Rise Like a Phoenix деп турат. Восстаю как Phoenix деп турат да. Эми англисче үйрөнөбүз деп аткандан кийин биз орусча билишибиз керек. Мыякта биринчи куплети Waking in the Rubble деп башталат да. Waking in the Rubble. Бул wake up деген сөз бар. Бул деген ойгонуу да. I always wake up around 6 a.m. in the morning деп койсок болот. Мына биринчи сөзү, мына waking in the rubble деп турат. Проснулась под облаками деп орусча жазылып турат. Мына экинчиси walking over glass деп турат. Иду по стеклу дейт. Бул мына walking деген бул прогулка, сейилдөө катары. Let's walking my friend деп айткандай, мына биринчи сөзү walking деп турат. Over деген бул үстүнөн деген сөз. Анан glass деген glass деген сөздү дагы колдонобуз да эми. Америкага келгенде колдонуп калабыз. Бул glass деген айнек деген сөз. Например, очки деген sunglass. Эки айнек болгон үчүн аягына көптүк түрүндөгү эсти кошобуз да, sunglasses болуп калат да. Америкада англисче очки солнцезащитный жана күндөн сактаган очки sunglasses болот. Үчүнчү строчкасы мына Neighbors say we're trouble дейт. Neighbors деген бул деген биз жашаган районда, мына соседи говорят, от нас одни проблемы дейт. Ушинтип орусчасын кыргызчага которуп, анан акырынан сөздөрү жазыш керек. Well, that time has passed дейт. Что ж, это время прошло деп. Анан мыяктан дагы мына peering from the mirror. No, that isn't me дейт. No деген жок деген сөз, net деп турат. That isn't me дейт. Это не я дейт. That isn't дейт. Is деген аягында not'ты кошуп атабыз. Is not me деп. Stranger getting nearer дейт. Незнакомец становится ближе дейт. Who can this person be дейт. Кто бы это мог быть деп. Ушинтип бул жакта ырдап атканда сөздөрдү да жаттайсыздар, анан кыскача фразалар болуп калат. Ошолорду жаттайсыздар. Анан кийин ушул ырды ырдап жүрсөңүздөр, тилиңиздер уже көнө баштайт. Мына walking in the rubble деген сөздү башында азыр айтсаңыздар, тил келбеши мүмкүн. Анан walking in the rubble деп атып, анан ырдап атып, кийин убакыттын өтүшү менен анан англис тилиндеги сөздөр сиздерге жеңил айтылып калат. Мо үстүндөгү нерсени бирок мен деген YouTube блокировать этип салат болуш керек. Мен азыр кичине угузуп көрөйүн. Мына биринчи сөзү. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Мына ушул ырды
өзүңүздөр деле таап интернеттен. Анан уксаңыздар болот. Жакшы жери ошо Lorsense дегендин. Мыякта үстүндө ырдап турат. Ырдап атканын угуп, бул жакта кандай сөздөр бар экенин туура айтканга аракет кылсаңыздар болот. Же болсо бул музыкасын коюп чогуу ырдасаңыздар болот. Анда мен кыскача убакта кандай жаттадым сиздерге айтып берейин да, анан гитарага салып ырдаганга аракет кылып көрөлү. Сиздерди кызыктырайын, достор. Мотивация берип. Достор, баарыбыз билгендей эле, ой максаттын 1000 барагына караганда иш аракеттин 1 барагы жакшы деген сыяктуу ар бирибиз аракет кылсак баардык нерсеге жете алабыз. Мен дагы ушул ырдын биринчи куплет анан припевин жаттаганга аракет кылдым. Кыска убакыттын ичинде азыр кара сөз менен айтканга аракет кылып көрөйүн дагы. Анан гитарага салып анча-мынча ырдап көрөлү. Анан көп мекендештер дагы ушул стилге салып, ырды жаттап, гитарага салып, же болсо гитарасы жок эле, музыкасы менен бош учурда ырдап турсаңыздар пайдасы болот, достор. Анда мындай: Waking in the rubble, walking over glass, neighbor say what trouble, well that time has passed, peering from the mirror, no that isn't me, strangers getting nearer, who can this person be дегенде. Азыр ошону мен деген гитара менен мындай жакшы чертпесем дагы сиздерге анча-мынча көрсөткөнгө аракет кылайын, достор. Аккордторун YouTube'дан деле таап алсаңыздар болот. Сөздөрүн сиздерге көрсөтүп бердим. Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say what trouble, well the time has passed, peering from the mirror, no that isn't me, strangers getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the wedding light I fly, rise like a phoenix, out of the ashes seeking rest and vengeance, distribution everywhere. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Ушул сыяктуу, достор. Мен деле жакшы билбейм гитара черткенди. Сиздерге жөн эле көрсөтүп берип атам. Сөздөрүн жаттайбыз, которобуз, маанисин түшүнөбүз. Музыкасы жок ырдайбыз, музыкасы бар ырдайбыз, бош болгон учурда. Ошентип анан тилибиздер акырын көнө берет, кийин сүйлөгөнгө дагы жардамы болот. Анан бир чети бир музыканы 20 жолу укканга караганда бир жолу угуп, маанисин түшүнүп, рахат алган абдан сонун. Азыр мен сиздерге оюндун шартын айтам, ошону менен кыскача видеону бүтүрөйүн. Кудай буйруса, досум эртең келсе Чикагога чыгабыз, анан жакшынакай видеолор болуп турат. Эми ар ким бая камерага кээ бирөөлөр түшкүсү келет, кээ бирөөлөр түшкүсү келбейт. Эгер досум камерага түшөм десе, Америка жөнүндө оюн билгенге аракет кылам. Ошо Америкага биринчи жолу келип аткан адам кандай сезимде болду? Американын азыр көптөгөн шаарларын, штаттарын кыдырып жүрөт. Кудай буйруса, дагы бир 2-3 штатты кыдырабыз. Андан кийин Кыргызстанга кетем дейт. Анан кийинчерээк убакыт болгондо дагы бир жолу келип, туристический виза өзүңүздөр билгендей 5 жылга берилет. Мурда эле келмек. Анан баягы ковидке жараша келе албай жүргөн. Азыр көптөгөн жерлерди көрүп, Американы кыдырып, таанышып,
кызыгуусун таратып атат. Анан кийинчерээк дагы бир жолу келип, Американын жарымын кыдырып коюп, анан ошо менен Американы толук кыдырдым деп айтам деп жүрөт. Анда достор, мен сиздерге азыр ырдап берген гитаранын ичинде Альварес деп жазылып турат. Анан бул жакта номер жазылып турат. И деген англиске буквадан башталат экен дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цифра бар экен. Мен азыркы коюп аткан тапшырма ушундай, ушу 8 цифранын эң акыркы 4 цифрасын табышыңыздар керек. Мен мурда дагы ушундай оюндарды уюштуруп жүргөм, жана машиналардын VIN номерин акыркы 4 цифрасын тапкыла деп. Ошо 4 цифрасын жазасыздар. Кимиңиздер эң жакын болсоңуздар, ошончо 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи деп 5 мекендешибизди тандайбыз дагы. Ошол 5 мекендешибизге Бишкектен кайсы номерге чалып, жанагы мен жиберип аткан 5 Америкадан барган кепканын ээси болоруңуздарды билесиздер. Ошондо 4 цифра, например, 0022 болуп калышы мүмкүн. Же болсо 44 54 болуп калышы мүмкүн. Бул деген ошондой миңдик сан болуп атат. Например, 4455 десеңер 4455. Например, бир цифра ушинтип жазса, ушул цифра бул катылган цифрага жакын болуп калса, анан утушка жакындайт, же болсо байгенин эси болгонго шанс болот, достор. Например, 9843 деп жазып койсоңуздар болот. Же болбосо 7655 деп жазып койсоңуздар болот. Эми ушул катылган цифралардын эң акыркы 4-өөнө ким жакындаса, байгенин ээси болосуздар. Мен дагы видеону узартып кечке сүйлөй бербей аяктайын. Баарыңыздарга чоң салам, аман-эсен болуңуздар. Каналга катталыңыздар, лайктан басып, оюңуздарды жазып туруңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик, аманчылык. Кудай буйрса, Америкадан кезиге кепка уткан мекендештерге айтып атам.